Коронавирус күнөөкөр Билл Гейтспе? Кийинки убакта планетадагы эң бай деп аталган Билл Гейтстин аты ири массалык маалымат каражаттарында миллиондогон көрүүчүлөрдүн көңүлүн бурууда. Эмне үчүн көрсө, 2015-жылы Давос планеталык экономикалык учурунда миллиардер доклад жасаган. Анда планетаны ядролук курал эмес, вирус талкалайт деген пикирди айтып, биз билген коронавирустун сүрөтүн көрсөткөн. Мына ушул маселе көпчүлүктүн суроосун пайда кылды. Билл Гейтс алдын ала билчү ванга эмес, вирустарды толук түшүнгөн адис эмес. Демек миллиардер бул окуянын болоорун билген. Керек болсо анын уюштуруучулардын бири деп жатышат. Эмне үчүн ал мындай кадамга барышы мүмкүн эле? Ортунун белгилүү журналисти «Человек из закон» көрсөтүүсүнүн автору Пиманов атайын программа жасаган. Анда Билл Гейтс адамзаттын кыйла бөлүгүн вирус аркылуу кырып жоготуу керектигин айтканын мисал келтирген. Андан сырткары ошол эле Гейтс Африкада жана Индияда бир топ ооруга вакцинация колдонуп, анысы ийгиликсиз аяктаган. Колдонгондор айыкпай эле кайра илдеттерге көп чалдыгышкан. Мисалы, Индия вакцина алган 2000 жаш аял балалуу болуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыраган. Эми болсо Гейтс вакцина чыгарууну колуна алып, опсуз пайда табууну көздөдө дешүүдө. Мындай айыптоолорго Гейтс эмне деп жооп кайтарууда? Ал Кремль башкарган массалык маалымат каражаттары анын атын жаманаттуу кылуу үчүн гана жүргүзгөн аракети катары баалоодо. Эмне үчүн элди кырып салуу керек деген пикирин менин сөзүмдү тескери мааниге айландырып жиберишти деген ой менен түшүндүрүүдө. Азыркы учурда Билл Гейтс коронавирус илдетине каршы вакцинаны каржылоодо деген да маалыматтар тароодо. Вакцина аркылуу миллиондогон адамдарды көзөмөлдөп салат деген фантастикалык ой жоромолдор дагы айтылууда. Кандай болгон күндө да бул жерде сөзсүз талаш жарата турган суроолор бар. Эң эле негизгиси, бир нече жыл мурун миллиардер кантип коронавирустун сүрөтү менен кош так айта алды? Айтор бул атактуу миллиардер жоо оңой менен табылбай турган суроолорду планетанын алдына таштап койду. Булак компромисске ие.